Сабактын темасы экономикалык циклдар же олкус олкулуктар. Рынок экономикасында олкус олкулуктар же болбосо бирде жогорулоо, бирде төмөндөө сөзсүз түрдөгү көрүнүш болуп саналат экен. Бир калыпта өсүү мүмкүн эмес экен. Өсүү мүмкүн эмес. Мына ушул циклдар же болбосо олкус олкулуктар менен Кыргызстандын мисалында бүгүн карап таанышмакчыбыз. Экономикалык циклдар деп жогорулоо менен төмөндөөнүн улам кайра алмашып турушу экономикалык циклдар же олкус олкулуктар. Мына могул графикте көргөзүлгөндөй эң негизги көрсөткүчү экономикалык өсүүнүн бул ички дөң продукт ИДП болуп саналат. ИДП айрыкча реалдуу ИДП. Реалдуу ИДП бул туруктуу баалар менен эсептелинген мамлекеттин ичинде өндүрүлгөн товарлардын жана тейлөөнүн акыркы наркынын суммасы болуп саналат. Мына ушул ички дөң продукт негизги көрсөткүч. Ал эми бул жерде жылдар же болбосо убакыт белгилүү 10 жылдыктын ичинде, 20 жылдын ичинде экономиканын өсүү темпи же болбосо олкус олкулуктарын көрүүгө болот. Мына бул экономикада айрыкча рынок экономикасы деп баса белгилеп атабыз. Ушул бирде жогорулоо болот экен. Мына могул жерде жогорулоо кетип атат. Жогорулоонун чокусу пиги же болбосо эң чокусуна жетет экен. Бул чокуга чыгуу дагы абдан экономика үчүн чоку коркунучтуу болот экен. Канчалык бийик учсаң, ошончолук катуу түшөсүң деген кыргызда сөз бар эмеспи? Мына ушул чокуга чыгуу экономикада бир экономикалык өсүүнүн чокусу абдан коркунучтуу болот экен. Мына бул жерде көргөзүлгөндөй графикте катуу түшүп төмөндөөгө алып келиши мүмкүн экен. Төмөндөө. Кайра андан жогорулоо көргөзүлүп турат. Төмөндөө көп убакытка созулуп калышы мүмкүн. Мына биз азыр ушул фазалары жөнүндө токтолобуз. Ага чейин Кыргызстандагы акыркы мына 95-жылдан баштап 2003 жылга чейинки жылдардын статистикалык улуттук статистикалык билдирүүгө таянып жүргүзүлгөн графикте мына 95-жылы ички дөң продукт өсүү болгон экен. 95-96 жылдары мына өсүүгө жетип 98-жылдын башында баш жагында кайра түшүү жүргөн экен. Мына төмөндөө болуп атат. Мына могул мезгилде чокуу же болбосо жогорулоо болуп атат. Жогорулоо жүргөн экен. Ал эми кайра бул жерде төмөндөгөн экен. 98-жылдары ички дөң продукттун төмөндөшү. Ал эми 98 жылдарда бир аз төмөндөп, бир аз кайра кичине көтөрүлгөн экен. 99-2002-ге чейин 2002 жылы бир аз түшүү төмөндөө болуп, анан 2003 жылдары ушул мурунку калыбында болгондугу көргөзүлүп турат бул графикте. Демек, бул жогорулоо 96-97 жылдары мурунку сабактарда деле инфляция жөнүндө сөз кылганда жана башка таасир эте тургандыгын, факторлор таасир эте тургандыгын биз ички дөң продукт жөнүндө сөз кылганда деле билебиз. 96-97 жылдары өтө ички дөң продукт товарлардын тейлөөнүн өсүүсү 91 жылга карата ички дөң продукт 3 эсе өскөн дегенди биз белгилегенбиз. 91 жылдан 96-97 жылдарга карата. Демек бул өсүү товарлардын 3 эсе өскөндүгү жөнүндө сөз болбой эле. Бул акчанын баркынын кетип, товарлардын баасынын өскөнү
баа өсүп инфляция болгондугун айгинелеп тургандыгы жөнүндө мурун дагы сөз кылганбыз. Демек ушул сыяктуу ар кандай факторлордун натыйжасында рынок экономикасында ушундай олку солкулуктар болуп турат экен. Ушул олку солкулуктардын же циклдардын фазаларына кененирээк токтололу. Биринчи фазасы экономикалык өсүү, ошол өсүүнүн туу чокусу. Бул мезгилде мамлекеттин экономикасында же болбосо суроо талап абдан жогору суроо талап өсүп өткөн. Эмчи суроо талап өсүп атат? Себеби бардыгы жумуш менен камсыз кылынган, жумуштары бар, киреше жогору, демек киреше болуп атат, жумуш менен камсыз кылган кирешеси бар. Кирешеси болгондон кийин товарларга суроо талап өсүп атат. Көп мурун ала албаган товарларын алып суроо талап абдан өсө баштайт экен. Элдин жашоо деңгээли жогорулайт экен. Мына ушул жогорулаанын натыйжасында акселератор, биз мурун сөз кылганбыз, мультипликатор акселератор эффектилери ишке кирише баштайт экен. Эффектилери. Бул учурда ишканалар, фирмалар кеңейип, кредиттерди көп өлчөмдө алып, суроо талап жакшы болуп аткандан кийин алар көп өндүрө башталат. Мына ушул экономиканын өсүүнүн туу чокусу болот экен. Бул туу чоку экономика үчүн абдан коркунучтуу экен, ушундай өсүү. Мына ушунун негизинде акырындык менен билинбей экономикалык төмөндөө башталат экен. Төмөндөө башталганын себеби товарлардын баасы билинбей акырындык менен көтөрүлө баштат экен. Товардын баасы көтөрүлө баштайт. Баа өсөт. Суроо талап жогору болуп атканда билинбей акырындык менен өндүрүүчүлөр өзүнүн пайда көрүү максатында товарларды баасы көтөрүлөт экен билинбей. Демек суроо талап мыйзамынан биз билебиз, баанын өсүшү акырындык менен суроо талап азая баштайт. Суроо талап азайгандан кийин жанагы товарлар, тейлөөлөр азыраак өтө баштайт. Өтүүлөр азаят. Складда, кампаларда товарлар топтолот. Товарлардын топтолушу жумушчулардын санын кыскартууга алып келет, аргасыз. Жумушчулардын саны кыскарат. Ошентип ички дөң продукт азаят. ИДП азаят. Мына ошонун негизинде жанагы диспропорция, жалпы суроо талап жогору, жалпы суроо талап түшөт, төмөндөйт. Жалпы сунуштоо жогорулайт. Башкача айтканда чыгымдар азаят. Жалпы чыгым азайып атат. Товарлардын саны суроо талап болбогондон кийин товарлар өтпөйт. Өндүрүштүн көлөмү мурунку боюнча калып атат. Өндүрүштүн көлөмү. Мына ушул экономикалык кризис же болбосо экономикалык төмөндөөнүн чеги, түпкүрү келип чыгат экен, мына могу жерде көргөзүлгөндөй. Экономикалык төмөндөө.
мындай чет өлкөлөрдө мисалы бул көрүнүш экономикалык кризис 30 жылдары 1930 жылдары Европа өлкөлөрүн каптап Америка Кошмо Штатын АКШ катуу кризиске малынып 4 жылга 1929 жылдан баштап 33 жылга чейин ушул түпкүрдөн чыга албай, катуу кризистен чыга албай, ал мезгилде Гувер президент болгон. Гувер биздин Акаев дагы экинчи Швейцария кылам деп Кыргызстанды өтө мындай желүүлөгөндөй мактанып, Гувер дагы так ошондой эле гаражыңарда 2 машина, жегениңер цыплята табака болот деп абдан катуу кризиске малынган. Мына ушул кризистен Рузвельт алып чыгып атат. Рузвельт бийликке келип, ушул президент кризистен алып чыгып атат. Ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Мына ушул кризис учурунда абдан катуу элге көйгөй жаратылат экен. Ушул мезгилде Америка Кошмо Штатында кийерге кийими жок, ичээрге тамагы жок, үйү жок, үй жайынан ажырап үйү жок, көчөдө калгандардын саны абдан көп болгондугун биз фильмдерден же болбосо тарыхтан билебиз. Мына ушул абдан көйгөй жараткан төмөндөө учурунда мамлекет кийлигиш керек. Мамлекет программаларды иштеп чыгыш керек. Мамлекет ушул экономикалык кризистен чыгууга чоң салым кошуш керек. Ал эми кийинки фазасы бул экономикалык жандануу же көтөрүлүү. Бул фазада экономикалык жандануудан жанагы кредиттерин төлөй албай калган банкрот болгон фирмалар, ишканалар, мына ушулардын баардыгын кайра мамлекет тарабынан колдоо көргөзүш керек. Колдоо көргөзүү менен кредиттерди төмөнкү процент менен кредиттерди берүү менен, мамлекет ар кайсы жактан карыздарды алуу менен, бөлөк мамлекеттерден же болбосо бөлөк финансы уюмдардан карыздарды алуу менен, колдоо көргөзүү менен, акырындык менен көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк түзөт экен. Эптеп аман калган фирмаларга жардам көргөзүш керек. Мына ошол фирмаларга мүмкүнчүлүк түзүп, товарларын тейлөөлөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп берип, салыктарды төмөндөтүп, көп иш-чараларды жүргүзүш керек. Биз бул жөнүндө дагы кененирээк кийинки мамлекеттин экономикалык саясаты жөнүндөгү саясаты темасында дагы сөз кылабыз.